Кадамжай районунун Учкоргон айыл аймагындагы Достук мамлекеттик өрөн чарбасында быйыл 5 гектар жерге күздүк кылкандуу дан эгиндери себилди. Бул иштер 2026 жылдагы түшүм үчүн жүргүзүлүүдө. Учурда дагы 5 гектар жер аянтка Алексеевич сортундагы биринчи репродукциядагы өрөн себилип жатат. Быйыл сугат суу жеткиликтүү болуп, аба ырайы да эгинге ыңгайлуу болгондуктан түшүмдүүлүк сугат аянттарында жогору болгон. Достук өрөнчүлүк чарбасында жалпы 33 гектар жер аянты болуп, бүгүнкү күндө ошо 26 жылды түшүмү үчүн азыркы күнгөчө 10 гектар күздүк бугдайды экип, 5 гектары уже чыгып калды, bir суудан чыгардык. Азыркы күндө мана көрүп турганларыңдай дагы 5 гектар жерге бугдайды септик, азыркы күндө агатты оляпты, 1-2 күндө ичинде суудан чыгады. Бу мамлекет тарафтан берилген Алексеевич сортудай биринчи репродукция өрөн болуп, кал бугдай. Былтыркы 2025 жылды түшүмү жакшы болду. Ошо 40-42 центнергече түшүм болду. 2026 жылкы түшүм үчүн район боюнча 1985 гектар жерге кылкандуу дан эгиндерин себүү пландалган. Алардын ичинен 1416 гектарына эгин эгүү иштери аткарылды. Кадамжай райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын аймагында дыйкандарга өкмөт тарабынан 65 сомдон жеңилдетилген баада күйүүчү май берилген. Биздин районго негизинен азыркы күндө өрөнчүлүк чарбаларда тапшырма берилген. Чарба министрлик тарабынан өрөндөрдүн жаңы сортторун алып беришип, ошо дыйкандарга керектүү өрөндөрдү даярдап беришүүдө. 2023-22 жылдары Алексеевичтин жаңы сорттору элита, супер элита, анан гурт, дария сорттору алып келинген. Мындан сырткары дыйкандардын талабын алайык. Өрөнчүлүк чарбалардын башчылары дагы стекловидный, интенсивный ошондой сортторун алып келип, жаңы сортторун ошону көбөйтүп өздөрүнүн жеринде дыйкандарга таркатып атат. Мында сырткары Достук өрөн чарбасында жаңы сорттогу мөмө бак көчөттөрүн өстүрүү да жолго коюлган. Азыр чарбада 3 гектар жер аянтка шабдалынын 9 түрү, алмуруттун 3 түрү, ошондой эле алма, бии жана гиластын жаңы сорттору отургузулуп, жаз айларында саттыкка чыгарууга даярдалууда. Даяр көчөттөр бар. Кокон гилас азыр бияда 1 гектар жайда 100 000 түп tayyor ko'chat жаздан уже сатыққа chiqiladi. Undan sirtqari shaptali ko'chatni 9 turi bor. Undan sirtqari nokni 3 turi bor. Yangi sortlardan hozir biz o'sha redchif olma biz uchun yangi uladik. Biz buni endi nimadan oldikda O'zbekiston bilan suylashib o'sha pitovnik nimalari bilan baylanishda bo'lib turamiz. O'shalar olib kelgan yangi sort, ulardan ispitaniyadan o'tgan, o'shandan olib kelib Эмесиден бүчүрүдөн алып келип эккенбиз. Мамлекеттик өрөн чарбалардын ишмердүүлүгүн жакшыртуу максатында министрлик тарабынан кампа куруу жана айыл чарба техникаларын жаңыртуу талаптары коюлган. Бул максатта Достук өрөн чарбасы 1,5 миллион сом каражатка жаңы кампаны куруп, келечекте техникалык базасын жаңылоону мерчемдөөдө. Алтынай Шабидинова, жаңылыктар.